Саадатбек Мырзақұлұлы. Тұтқын қыз. Алғашқы сынау. Қандайдыр мұздақ неседен чоч ойғанды. Те жоғар жақта анғара ұрсайып, кече Карлсонға оқшаған кеше өзін қарап тұрып тұр. Ал бөтөлкөдегі мұздақ суыны Диананың үстіне чачып жіберді. Өзінің қылған ішіне өзі разы болу қатқырып күліп қойды. Тұрғайсың бі? Оқтап жата өресің бі? Ей вақта әлі таң атып тірлік башталған. Чын еле айланасы қадымкідей жап-жарық болып қалыптыр. Өткен жолқы жер алдында адашып жүргендерінде қарағанда, бұл жақ жер төлі болғанымен күндүн түндүн айырмасын біліп тұрса болот екен. Ертесі түшкө жақын 2-3 адам болып, кече өкі кишилер келишти. Қапқақты ачып, шаты менен бардығы тең төмөн қарай түшіп келишти. Араларында чоочундар да жүрөт. Қандай, биздин мейманканабызда жакшы салдың бы? Түнү бою тырп этпей уктап, жакшы салганын көзүңдөн эле билинип турат. Кече кыйналып жаттың эле, бүгүн аябай бодрый болуп калыптырсың. Чынында эле кече аябай чарчап, көздөрү үрүлдөп араң турган болчу. Түнү бою тырп этпей уктап жатканда, булар акырын келип байкап кетишсе керек. Диана алардын тамаша, какшы карылаш сөздөрүнө жооп берген жок. Корсагың ачкандыр. Тамак бериштиби булар? Диана ага да жооп бербей, унчукпай тура берди. Сыягы тамак ичпесе керек. Ысык тамак алып келип бергиле. Корсагыңды биринчи тойгуз, анан сүйлөшөбүз. Көтпөй эле бирөөсү ар жактан калай мискейге ысык тамак алып келип берди. Шашпай тамагыңды ичип ал. Биз жарым сааттан кийин келебиз. Алдагы айрык көйнөгүңдү чечип сал, сага башка көйнөк алып келебиз. Алар бардыгы кайра жабылыша сыртка чыгып кетишти. Диана өзүнчө тамак ичип отуруп ойлонуп койду. Булар эмне мынча сылык болуп калышты мага? Жемендеги акчалар ушунчалык көппү булардын бөжөңдөткөндөй? Ооба, андай болушу да мүмкүн болчу. Түн ичинде жыйылып турган акчаларды баштыкка салып атканда, жалаң 1000 сомдук бир таңга акчаны көзү чалып калган. Эгер чын эле таңга акчалардын бардыгы 1000 сомдуктар болсо, анда ошол баштыкчада эбегейсиз көп акча болушу мүмкүн. Анткени ал жакта доллар да бар. Алдаса болот жаш башты дегендей мени алдап жатышкандыктарын карасаң. Мен буларга жөндөн эле алдына койбосмун. Же чын эле мени өлтүрүп коюшса, эмне кылам? Жок, өлтүрө коюшпас. Биринчи кезекте аларга акча керек. Акчанын дайынын билишмейинче мени өлтүрүшпөйт. Азырынча өткөн сөзүмдү айтып эле кайталап тура берейин. Балким мага ишенип алышар. Анда эле тигил кишисинин ишинин бүткөнү. Ошондон көрүп калышат. Көтпөй эле тигилер кайрадан пайда болушту. Өздөрү менен кошо кыпкызыл болгон аялдын көйнөгүн алып алышыптыр. Анан биз кеткенден кийин муну которунуп кийинип ал. Сыртка эркиндикке чыккандын кереги тиет. Кана, кандай чечимге келип токтодуң? Жакшылап ойлондуңбу кечээ күнү? Ойлонгондо эмне? Мен болгон чындыкты кечээ күнү эле айттым го. Эч кандай акчаларды мен алган эмесмин. Болгону кечээкү кишиңер мени дарбазадан сыртка чыгарып жиберген. Бир таңгак түгүл, 1 сом акча да берген эмес. Болгон күнөөнүн баарын мен мойнума илеп, өзү сүттөн ак, суудан таза болуп чыга келди. Эгерде менде акча болгондо ушинтип жүрмөк белем. Мен чынымды айтып жатам. Алган жокмун силердин акчаңарды. Диананын бет маңдайында тургандардын жүздөрүнө өзгөрүү кирип, мостойуп калышты. Бир аздан кийин такыр баш, мурутчан кишиси акырын кабагын чытый үн катты. Болуптур. Сени менен жакшылыкча сүйлөшө албайт окшойбуз. Акчаларды кайда катканыңды кийинчерээк өзүң сайрап айтып бересиң. Ал артына шарт бурулду да, шаты менен өйдө карай чыгып кетти эле, калгандары анын артынан ээрчишти. Өзүн кайтарып турган томолок киши башын чайкай кейип койду. Бекер кыласың, сулуу кыз. Баары бир айттырып алышат. Аябай көрбөгөн азап тозокторду көрүп, анан айтканча азыр эле айтып койсоң болмок. Өзүңө жакшы кылмаксың. Менин дагы бир жолу эскертерим сага. Пака кеч боло электе айтып кой. Болбосо өзүң эле жаман болот. Ал чыгып баратып, өзүнчө сүйлөнө тор капкакты колпу менен бекитип жатты. Ошондон кийин алардын мамилелери өзгөрдү. Ойлондуңбу дешип, кез-кез бир келет. Анан жоопту укпаган соң кайра кетип калышат. Диана да көк беттенип, камалып жата берди. Тигилер да ачууланышат, тамак бергенди уламдан улам азайтып баратышты. Мурун бир күндө 3 маал берсе, бара-бара 2 маал бергенге, анан бир күндө бир эле жолу бергенге өтүштү. Анан суу менен нандан башка эч нерсе бербей калышты. Алар акырындап коркутуп үркүтүп сынаганга өтүштү.
Bir күнү түн ичинде уктап атса, тигилер 10 чакты келейген келемиштерди үстүнөн таштап жиберишти. Эмне кылаар экен дешип, акырын үстүлөрүнөн акмалап турушту. Алар Диананы азыр бакырып, бизди жардамга чакырат деп ойлогон, бирок андай болгон жок. Диана келемиштерге көнүп, алардан коркпой калган. Ордунан атып туруп, жакын келгендерин эле буту менен жалпайта, былчылдата тээп жатты. 2 саатка жетпей бардыгын өлтүрүп салды да, эч нерсе болбогондой кайра жатып алды. Эртеси келемиштердин бардыгын чогултуп, бурчка үйүп койду. Өзүн ар кайсы нерсе менен коркутуп үркүтүп сынаарын сезген Диана бардыгына даяр болуп турду. 2-3 күндөн кийин жыландарды ыргытты эле матрастын алтыларын үстүнө таштап, үстүнө жалпайта тебелеп таштады. Нервин текшергени чыйылдак нерселерди bir күн кечке чыйылдатып коюп коюшту эле, кулагын басып, көзүн жумуп жатып алды. Булардан майнап чыкпаганын сезген тигилер эми айдан ачык эле коркутуп, үркүтүп, сабап, башына желин баштык кийгизишип, тумчуктурушуп, адам көрбөгөн кордуктарды көргүзө башташты. Bir күнү 3 адам келип, аз жерден зордуктап кое ташташты. Алиги такыр баш кишиси келбегенде зордуктап коюшу да мүмкүн болчу. Ал келе калып тыйып койду. Же атайын жасаштыбы ким билет. Коркутуп үркүтүп атып, акыры тажашкан соң аны жайына коюшту. Ага келип, эч кимиси да көңүл бөлбөй калышты. Алиги томолок киши кез-кез келип, итке ыргыткансып үстүнөн тамак ыргытып коет. Ошол боюнча эртең же 2 күндөн кийин келет. Ошентип Диана ордун ичинде 2,5 айдан ашык жатты. 4 тарабы бирдей болгон бетондордон башка эч нерсени көрбөйт. Ар кайсыларды ойлоп атып, тажап да, жүдөп да, кыйналып да кетти. Чын эле мен эмнеге өзүмдү өзүм азапка салып кыйналып атам? Андан көрө алдап, булардын өздөрүнүн баштарын айлантып көрбөйүнбү? Балким ошонумдан бир натыйжа чыгаар. Диана акырын ордунан тура, алиги тоолок болгон кишини кыйкырып өзүнө чакыра баштады. 2,5 айдан бери жер алдында жатып, ушунчалык тажап, жүдөп, арыктап, аябай кыйналып кеткен эле. Bir маал тамак алып келгени болбосо, ага эч ким көңүл бөлчү эмес. Өзү менен өзү сүйлөшүп эле ар кайсыларды ойлоп олтура берчү. Тажаганда өзүн алаксытмакка уктачу, бирок күндүзү уктап алса түнкүсүн уйку жок болчу. 4 тарабы кыбла бетон жер төлөдө олтуруп, айласыз ары бери басчу. Баскандан тажаганда отурчу. Анан тегилер таштап кеткен матрастын үстүнө жата ар кайсыларды ойлончу. Акыры баарынан тажаганда ушундай чечимге келди. Жер үстүндө эмне жаңылык болуп атат, эч нерсесин билчү эмес. Жарык дүйнөдөн таптакыр алыстап, башка дүйнөдө жүргөндөй болчу. Эй, ким бар ар жакта? Анын кыйкырыгына эч ким жооп берген да, келген да жок. Баары тымтырс. Сыягы бул жертөлө кандайдыр бир чоң үйдүн ичинде, ал эми үй болсо сыртынан колпуланып бекитилген окшойт. Диананы бул жер зынданга алып келатышканда көздөрүн, колдорун да таңып ташташкан. Кандай киргенин билбейт. Кыйкырып атып тажаганда кайра шалдайып отуруп калды. Чын эле акчалар каякка жашырылды болду экен. Мен өзүм билбейм да аны. Ташкенттин кайсыл бир люгунан издейм аларды. Булар мени арамзаланып, айтканымды билип калышчу болсо, эмне кылам? Анда ого бетер өчөшүп, ого бетер көрбөгөн кордуктарды көрсөтүшү мүмкүн. Дегинкиси аябай аяр, сак болоюнчу, өзүм балени үйбөй. Азгыруу. Жер төлөдө 2-3 сааттай жаткан соң, жогору жактан кандайдыр бир дабыштарды угуп, ордунан атып тура калып, каттуу кыйкыра баштады. Эй, ким бар ар жакта? Bir топтон кийин гана алиги эрге жээлдей болгон топтомолок болгон кишинин башы көрүндү. Эмне кыйкырасың? Ажаткана керек болуп калдыбы? Турбайбы гаражоң ар жакта? Мага силердин шефиңер керек. Ага эмне айтмакчысың? Мага деле айта бер. Мен шефке айтып барам. Шеф азыр жок, 2 күндөн кийин келет. Мага деле айтып берсең болот. Диана өзүнчө ойлонуп калды. Балким мунун тамырын тартып, алдап көрсөм кандай болот? Ушунун өзүнүн башын айландырып анан бир жолун таап качып кетпейинби? Эгер бул көнбөсө, айла жок, тегилердин башын айландырам. Диана бир аз турган соң жогорудагыга акырын үн катты. Сен жаныңда ким бар? Же жалгыз элесиңби? Мен жалгызмынбы, же дагы кишилерим барбы? Сенин кандай жумушуң бар, я? Эмнеге чакырттың, айтпайсыңбы? Болулдам, айтчу сөзүңдү айтып кал. Менин зарыл иштерим бар. Кетем азыр. Жалгызсыңбы? Дегенде ошону айтчы, анан айтам.
Жогорудагы башын көтөрө айланасына бир сыйра көз чаптырып алды да, кайра төмөн жакка өңүлдү. Болуптур. Жалгызмын деп эле коеюн. Эмне айтайын дедиң эле? Бул өтө важный. Жалгызсыңбы, чыныңды айтсаң? Өтө важный дейсиңби? Жалгызмын, айта бер, важный нерсеңди. Эгер жалгыз болсоң, анда мындай. Азыр шефиң да жок экен. 2 күнгө бир жакка кетти деп атпайсыңбы? Акчаларды кайсыл жерге катканымды мен гана билем. Аны караңгыда эч ким жокто, элдин баары уктап жатканда ишенимдүү жерге жашыргам. Жашыргам дейсиңби? Каякка жашырдың эле? Баардыгы канча сом эле? Шашылба. Ал экөөбүзгө өмүр бою жетет. Андан көрө шефиң келе электе мени бул жактан бошотуп, үстүнө алып чык. Эч ким көрбөгөндө экөөбүз акча катылган жерди табабыз да, тээ алыска, булар бара албаган жакка качып кетебиз. Анын сөзүнө алиги тиги боору эзиле каткырып күлүп баштады. Бир топко күлүп алды да, дароо тып басыла кабагын бүркөй, кайра төмөн карай үңүлдү. Балким мени алдап жаткан болсоңчу? Сен эмнелерди ойлоп пландаштырып койгонуңду мен кайдан билем? Анда өзүң бил. Бир жакшы шанс берип атам. Ошону колуңдан чыгарып жиберген жатасың. Мындай шанс өмүрүңдө бир гана жолу келет. Келбесе таптакыр эле келбейт. Макул болбосоң мага баары бер. 2 күндөн кийин шефиң келет, анан нага акчалардын каякта экенин көрсөтүп берем. Өзүмө тигилер беришкен долямды алам да өз жолума түшүп кете берем. А сен баардан кулу жалак кыласың. Сен менин көп башымды айлантпа, сулуу кыз. Баса, атың ким болот? Ушунчадан бери сурабаптырмын да. Айсулуу. Айсулуу? Демек, мындай Айсулуу. Менде үй бүлө бала бакыра деген бар. Ошолор эмне болот? Алар мага ишенишип, сени кайтартып коюшту. Бул үчүн жакшы акча төлөшөт. Менде айлык алган Ташкент түгүл, Орто Азияда боюнча да жок болуш керек. Кудайга шүгүр, оокатым жаман эмес. Керек болсо мен деген ушулардын аркасы менен жашап жатам. Эгер чын эле акчалар каякта катылганын айткың келсе, шеф 2 күндөн кийин келет. Ошонун өзүн айт. Балким алар сени бошотуп жиберишер туткундан. Кыскасы, көп менин башымды айлантпа. Болуптур, башка айта турган сөзүң жокпу? Кеттим анда. Ал ары көздөй басып кетип калды. Биринчи аракетимден эч кандай майнап чыккан жок. Экинчи, тегилерге жасаган аракетим кандай болор экен? Балким алардан да майнап чыкпай калса эмне кылам? Анда эле менин шорум шорподой кайнады дей бер. Акыры менин түбүмө жетип тынышат. Эмне кылсам? Кандай амал ойлоп тапсам? Акчалардын кайсыл жерге катылганын эстей албай жатам. Анткени жакшы билбейм. Тигилерди үмүттөндүрүп, издеттирип, убакытты чое берейин. Анын ортосунда дагы бир амал ойлоп таап, качып кетээрмин. Эртеси таң атпай, алиги киши баш бакты. Көздөрүн жалжылдата жылмайып күлүп талыптыр. Калай мискейге бир нерселерди салып, жипке байлап төмөн карай жөнөттү. Ичин ача салса, колбаса, куурулган тооктун эти, жумуртка, быштак, нан, суусундук, ичимдиктер бар экен. 2,5 айдан бери ал мындай тамак жеп көргөн эмес болчу. Анын үстүнө таң атпай эле мындай даамдуу тамактарды алып келгенине таң калып калды. Тамакты түшкө жакын шылдыраган суу шорпо менен 2-3 кесим нан гана алып келчү. Көптөн бери мындай тамак жебей, аябай арыктап, сөөктөрүң эле калды. Жакшылап тоюп жеп ал. Эч кимге билгизбей, көргөзбөй алып келдим. Диана эч сөз айткан жок. Алдындагы даамдуу тамактарды соголактык менен жеп кирди. Тигил болсо үстү жакка өзүнчө сүйлөнүп жатты. Абайлап же, өзөгүңө түшүп кетет. Кичинеден же, баса айтмакчы. Акчалардын каякта катылганын чын эле билесиңби? Диананын сүйлөгөнгө оозу бош эмес болчу. Тек гана ооба дегендей башын ийкегилеп, тамактарды жеп жатты. Эгер мени алдап качып кетсеңчи, буга кантип гарантия бере алам? Өзүң деле көрүп турасың, качып кеткенге дарманым да жок, алсызмын. Кантип эле мени качырып жибере аласың? Сен деген эркексиң, а мен болсом али эне сүтү оозуман кете элек жапжаш кызмын. Канчадасың? 18-де. 18-де. Койчу, мен сени 20-25 экен деп атпаймынбы? Кордук көрүп, өзүмө карабай жүдөп, арыктап жүрсөм, албетте ошондой көрүнөм да. Болуптур. Кана айтчы кызым, акчаларды каякка жашырдың эле? Диана унчукпастан алдындагы тамагын шашпай жей берди. Үстүндөгү кишинин чыдамы чыгып кетти. Эмне унчукпайсың, айтпайсыңбы? Акчаларды каякка каттың эле? Диана шашпастан тамагын жеп бүтүп, оозу башын тазалап, анан өйдө жакта карады. Биринчиден, мен анын каякта экенин айтпаймын. Экинчиден, өзүм барып көргөзүп берейин.
Мындай айта албаймын кайсыл жерде катылганын. Ташкентти жакшы билбейм. Мен көргөзүп бермейинче таба албайсыңар. Таба алам, айта бер. Анын куулугуна, ачкөздүгүнө, аңкоолугуна Диананын бир жагынан жини келсе, экинчи жагынан күлкүсү келип атты. А дегенде мени бул жактан чыгар, анан акча катылган жерге экөөбүз чогуу барабыз. Эскертип коеюн. Артык башадан болбосун. Алардын экөөбүзгө тоскоолдук кылгандан башка пайдалары тийбейт. Керек болсо экөөбүздү тең өлтүрүп салышып, акчаларыбызды алып кетиши мүмкүн. Кана, ал дагы капкакты ачасыңбы? Теги да дегеле шашып койгон жок. Диананын ар бир кыймылын сынай карап турду. Жок, ачпайм. Сен мени алдап качып кеткен турат окшойсуң. Бул жакка чыкканда өзүңдүн кишилериңе кабар берип, мени өлтүрүп кетсеңчи? Биринчиден, мен деген бул жерлик эмесмин. Экинчиден, бул жактагылардын бирөөсүн да тааныбаймын. Эгер бирөөсүн эле тааныган болсом, эбакта бул жактан көздөн кайын болмокпуз. Үчүнчүдөн, болуптур. Үчүнчү, төртүнчү деп мага түшүндүрүүнүн кажети жок. Качып кетүүгө аракет кылсаң, өзүңө өзүң кыласың. Менде тапанча бар. Желкеге атып салам да кете берем. Ал чөнтөгүнөн ачкычын алып чыгып, тор темирдин колпусун ача баштады. Капкакты ары оодарып салып, бери көтөрүп чык дегендей белги берди. Диана темир шаты менен жогору карай көтөрүлүп чыкты. 2 айдан ашык жертөлөдө камалып жаткандыктан кадимкидей өзүн эркин сезип, абаны кере-кере дем алып жатты. Кыскасы мындай: сыртта менин машинем турат. Акырын чыгып, эки жакты абайлап карап, эч ким жок болсо акырын белги берем. Сен үйдөн атып чыгып чуркаган боюнча машиненин ичине кирип кетесиң. Мен болсо шашпай бул үйдү бекитип, анан артыңан барам. Ага чейин машиненин ичине былк этпей отур. Айланаңдан бирөөлөр көрүп калбасын. Түшүндүңбү? Диана түшүндүм дегендей башын ийкегиледи. Ал акырын сыртка чыгып кетти дагы, эки жагына көз жүгүртө эч кимдин жок экенине чындап ишенген соң, кайра үйгө кирип, тегиге белги берди. Диана сыртка атып чыгып, өзүнүн 5-6 кадамдай жерде турган Жигулинин ичине кирип кетти. Айтканындай эле ал шашпай, чоң ак үй эшиктерин кулпулап бекитти. Анан машинесин айдай чоң темир дарбазадан өтүп, короодон сыртка чыкты да дарбазанын сыртынан кулпулап бекитти. Чын эле бул жакка эч ким башпага алчудай эмес. Короо аябай бийик экен. Кана, Айсулуу, машинени каякка айдайын, айта бер. Өзүм да билбейм, каякка айда дээримде. Жаңы салынып аткан үйлөр бар болчу. Ой, андай үйлөр толуп атпайбы калаада? Жакшылап эстечи, кандай үйлөр эле? Канча кабаттуу экенин билбейм, сиягы 8-9 кабаттуу болуш керек. Караңгы болчу, жакшы эстей албай калыптырмын. Бирок көрсөм дароо эле эстейм. Шаарда жаңы салынып жаткан, бүтпөй калган үйлөр көп. Кайсы бирине барабыз эми? Болуптур. Анда бир жак четинен баштайбыз. Мен кайсыл жерде кандай үйлөр салынып атат жакшы билем. Кеттик анда. Тигил Жигулисин от алдыра жеңил машина ордунан козголду. Көтөлбөгөн бейтааныштар. Айдоочу машинеде Дианага бир нерселерди айтып келатты. Кыскасы, түнү бою үй бүлөбүз менен акылдашып, кеңешип, уктубай чыктык. Бойго жетип калышкан 2 уулум бар. Мен макул болбой жаттым эле, алар аябай баш болуп, үчөө 3 жактан кулагымдын кужурун алып атышып, акыры мени көндүрүштү. Сага эрте келгендин себеби да ошол болду. Бир нерсе болуп кетип, бул жактагылар мени издеп калышса, үй бүлөмө залакасы тийбесин деп, аялымды 2 уулум менен төркүнүнө жөнөтүп жибердим. Ким билет, ар кандай болуп кетиши мүмкүн да, туурабы? Кудай буйруп акчыларды тапсак, дароо эле арттарынан жетип барам. Анан үй бүлөбүз менен алыс жакка качып кетип жашай беребиз. Алыскы тоо тарапка качып кетем да, күтүрөгөн мал алып, сарай сатып алып, үй бүлөм менен тынч ошол жакта үй алып жашай беребиз. Чынын айтканда, шаардын ызы чуусунан аябай тажап кеттим. Ээн атам малчы болчу. Мен дагы тоо ташка, таза абага көнүп калгам. Акча колго тээр менен эле дароо көздөн кайын болом. Сарт санаасы менен байыт болуп, тигил бооланган акчалуу боолоруңа 100% ишенип, өзүнчө эле кыялданып жатканына Диананын аябай күлкүсү келди. Бирок ун чуккан жок. Экөө кандайдыр толук курулуп бүтпөгөн көп кабаттуу үйлөрдүн жанына келип токтошту. Ал Дианага кайрылды. Жакшылап эстечи, ушул жер беле? Билбейм, караңгы болчу. Жакшы эстей албай калыптырмын. Эсте жакшылап. Убакыттар. Шеф эртең келет. Ошого чейин акчаларды таап, көздөн кайын болуп кетишибиз керек. Кана, жүрү тияк жакка. Жакын барып жакшылап эсте.
Экөө сыртқа чыгышып, жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн жанына келишти. Диана каттуу эстеп жаткан кишидей үйлөрдү бир карап, короо ичин бир карап, көздөрүн жума ойлонуп, анан үйдүн ичине баш бакты. Эпте ыңгай келсе, качуу керек эле. Артындагы алиги киши эки жагына көз жүгүртө чөнтөгүнөн тапанчасын сууруп чыгып, тегиге көрсөтүп койду. Качып кутулуп кетем деп ойлоо. Мунун гүлүш тили бар тапанча. Торой татып салам. Диана үйлөрдү бир сыйра кыдырып, жарым сааттай убараланып, анан бул эмес дегендей башын чайкай тегиге карады. Анда кеттик башкасына. Экөө дагы ушуга окшогон жаңы салынып жаткан үйлөргө барышты. Ал жерде курулушчулар иштеп жатышыптыр. Жок, бул эмес. Ал жерде стройка токтоп, строительдер түгөл, короочусу да жок болчу. Байыл ошентпейсиңби анан? Тигил кубанып кетти. Ал деген шаардын чет жакасында да. Түш машинеге. Кеттик ошол жакка. Машине зуулдап, заматта эле кандайдыр толук салынып бүтпөй калган көп кабаттуу үйлөргө жетип барды. Диана аны көрүп жүрөгү бир болк деп алды. Тааныш үйлөр экен. Ал так эле ушул жерде бир топ күн жашаган. Куугунчулар келишкенде люкка кирип жашынбады беле. Экөө бул үйдү айланта кыдырып текшере башташты. Ошол маалда күтүлбөгөн жерден короого эки чет элдик машина каттуу атырылып кирип келишти да, ичинен 5-6 адам атып чыгышып, Диананы качкынга үлгүртпөй кармап калышты. Анын жанындагы кичинекей томолок киши ортого түшүп, кийлигишейин деди эле, кандайдыр бир темир зат менен башка каттуу жеп оңкосунан сайылды. Сыягы булар эртеден бери буларды дүрбү менен аңдып, сотовый телефон менен бири-бирине кабарлап коюшса керек. Алар дароо Диананы машинелерине олтургузуша, кайдадыр зуулдап айдап жөнөштү. Булардын ким экенин Диананын өзү да түшүнбөй калды. Ордунан жулкунуп каршылык көрсөтөйүн деди эле, тегилердин бирөөсү анын кыз экенине карабай, бир-эки жолу чаап, муштап да жиберди. Каттуу соккуга Диананын башы эңгирей шалдая отуруп калды. Мага мынчалык орой мамиле жасагандай булар ким болду экен? Мен буларга эмне жазык кылдым? Диана эч нерсеге түшүнбөй кетип баратты эле, алдыңкы орундукта олтуруп, машина айдап бараткан өңү тааныш адамды көрө коюп, жүрөгү болк эте түштү. Ал Бишкектеги жашыруун аялдар түрмөсүнүн кожоюну Марат Исабековдун кишиси болчу. Бүттү, ишим. Өлдүм. Ташкенттен эбакта качып кетиш керек болчу. Эми мени өлтүрүп туруп, мурунку өлгөн кыздардай өлүгүмдү кислотага салып ээртип жиберишет. Мени эч ким билбей калат ушул боюнча. Диананын адегенде эле көзүнө өлүм элестеди. Булар мени баары бир өлтүрүп, көзүмдү тазалашып, жайлап тынышат. Качпаш керек болчу. Качкандан кийин кармалбаш керек болчу. Качкандар кандай жазага туш болушаарын эскертип, айтып эле кетишпедиби? Аларды кандай жазалашканын баардыгын өз көзүм менен көрбөдүм беле? Мен алардын уккан жокмун. Мына өзүм өлүм тилеп алдым. Кудай, ушинтип Ташкенттен узабай эле кайра кармалып калдымбы? Эми эмне кылам? Кимден жардам сурайм? Мына ичер суум бүтүп, жашоомдун акыркы чегине жеттим окшойт. Кой, кандай болсо да качыш керек. Кандай айла кылсам? Жөндөн жөн эле өлүмгө моюн сунуп береминби? Жок, болбойт. Көчөдө бараткандардан жардам сураш керек. Каттуу бараткан чет элдик машина светофордун кызыл жарыгы күйгөндө токтоп калды. Күтүлбөгөн жерден Диана ордунан атырыла, оң капталында олтурганын болгон күчү менен түртүп, эшикти ачып жиберди да сыртка атып чыкты. Машинеден асфальт жолго кулап түшкөн киши эсине келе Диананы бутунан кармап калган үлгүрдү. Ага удаалаш Дианада асфальтка эт бетинен кулады. Бирок ага да болбой, тигини экинчи буту менен тээп, бутун ажыратып алды да, ордунан атып тура бет алды чуркап жөнөдү. Анын артынан куушкан 3-4 эркек бат эле кууп жетип келишип, туш-туш жактан жабыла кармап калышты. Диана колдон келишинче каршылык көрсөтүп, айланасындагыларга кыйкыра баштады. Эмне карап турасыңар? Жардамга! Булар мени өлүмгө алып баратышат. Ары бери өткөндөр эч нерсе түшүнүшпөй, ооздорун ача мындай күтүлбөгөн окуяга таң кала карап калышты. Лөкүйгөн 4 киши кызды бул балыктай туйлата машинеге көтөрүп барып салышты да, кайрадан жөнөп кетишти. Арадан болгон 2-3 мүнөттүк да убакыт болгон жок. Көз ачып жумганчалык мезгилде кандай ызы чуу болсо ошондой эле тып басылды. Элдердин баардыгы бири-бирин караша, ийиндерин күйшөшүп, эч нерсе кыла алышпай, дендаруу болуп туруп калышты. Ар жакта машинесинин алдын ачып алып, бир нерсесин чукулап жаткан бир гана жигит кызга жардам бергени бери жүгүрүп келип, үлгүрө албай калды. Тигил машине өтө эле тездик менен ордунан аткан октой жүрүп кетип, заматта көздөн кайым болду. Бул жигит Ибрагим болчу.
Машинеси бузулуп калып, жолдун четинде токтото бир нерсесин карап чукулап жаткан. Көтөлбөгөн жерден эле Дианага окшош кыз өзүнөн 25 кадамдай алыс жерден машинадан атып чыгып, айланасындагылардан жардам сурап кыйкырганда эмне болуп кеткенин түшүнбөй таң кала карап калды. Эсине келип чуркап баргыча машине заматта көздөн кайын болуп кетти. Кууп жетип үлгүрө да албай калды. Шаштысы кетип жатып, "Диана!" деп кыйкырганга да жетишкен жок. Өчөшкөндөй машинесинин да от албай калганын карабайсыңбы? Эмне кылаарын билбей, жер тепкилеп туйлап жиберди. Диана экен. Ооба, Диана. Дал эле Диананы көрдүм. Жаңылган жокмун. Кара басып бул жакка лаксып калганымды карачы. 1-2 мүнөт эле мурунураак аларга көңүл бөлгөндө үлгүрүп калмакмын. Ал машинесинин номурун чала чарпыт эстеп, кызыл өзүнүкүнө окшош Mazda машинеси экенин эсине туюп калды. Машиненин сол жагында сүзүшкөндөн калган анча-мынча так бар экен. Ибрагим ошол өзгөчө белгини эстеп калган болчу. Кызыл Mazda машинесинин заматта көздөн кайын болуп кеткен жагын көпкө тиктеп турду. Өзүнүн машинесинин от албай жатканына жиндине, колунун ооруганына карабай 2-3 жолу чаап жиберди. Ташкенттен эле чыгып кетпесе бул машинени жерден чуксам да табам. Ибрагим ооздон жемин алдырган бүркүттөй болуп ызырына кимгедир ачуусу келе, өзүнүн жанын коерго жер таппай турду. Жаза. 2-3 жигит машиненин ичинен эле Диананы ур токмокко алып, сабап, 2 колун артына кайрып туруп байлап, оозун таңып салышкан болчу. Аны баягы өзүнө тааныш үйгө алып келишти. Короонун ичине киргенде дарбазада дароо бекилип, 2-3 жигит Диананы жулкулдатып машинеден сүйрөп чыгышты. Диана 2 колу байлануу болсо да баспай, каршылык көрсөтүп жатты. Далдайган жигиттердин бирөөсү ачуусу келип кетти окшойт, барскандай болгон колу менен Диананы бет талаштыра каттуу чаап калды эле, ал оңгосунан сайла эсин жоотуп койду. Бирөөсү аны ийинине арта сала үйгө көтөрүп кирип кетти. Анан төркү бөлмөгө алып келип, тактай полго ыргытып таштады. Ал жерге заматта эле 5-6 эркек чогула калышты. Кана, ошол бекенби? Точно эле ошол. Кызыл көйнөк кийип болбойт го. Алигиче Ташкенттен кете албай жүрүптүрбү? Чөнтөгүндө бир тыйын акчасы жок болсо, кеткенде кайакка бара алмак эле. Суу алып келип чачып эсине келтиргилечи. Рас болду. Кайра Бишкекке кете электе кармап алганбыз. Болбосо Марат Исабеков биздин сазайыбызды бербек. Качырып жибергендиги үчүн. Мейли, өзүнүн көрсүн. Өзүн өзү кылып алды. Эми буга кандай чара колдонобуз? Шеф өзү чечет. Диана жерде жатып ушуларды угуп атты. Бирөөсү келип бетине бир стакан суу чачты эле, башын чайкай, ичиркене, көзүн ачып жиберди. 5-6 эркек жеп жиберчүдөй карай тегеректеп турушуптур. Бирөөсү аны тапатак көтөрүп туруп, столго отургузуп койду. Баардыгынын өңдөрү тааныш. Кыздардын үстүнөн караган толмочунан келген мурутчан такыр баш киши Диананын так бет маңдайына басып келди дагы акшырая үн катты. Качкын кыз? Элдин баарын дүрбөтүп, ызы чуу кылып, андан пайда таптыңбы? Качып кутулуп кетем деп ойлодуңбу? Эсиңде болсун. Биздин узун укуруктан эч ким бошоп кеткен эмес. Илгертеден эле эскертип какшап келатабыз го. Качкын кыздар же качууга аракет жасагандар кандай жазаларга татыктуу болуп атышкан. Өзүңдүн көзүң менен көрүп жүрбөдүң беле? Же алардыкы сага сабак болгон жокпу? Сабак болбосо, мээңе жетпесе, анда бат эле жеткиребиз. Аны өз башыңдан өткөрөсүң. Сенин бул дүйнөдө жашашың, жашабашың, аны кожоюнубуз өзү чечет. Кудай буйруса бүгүн кечинде аны менен байланышабыз. Ал жанындагыларга буйрук бере сүйлөдү. Муну тигил жакка алып барып камап салгыла. Бүгүн кечинде кыздардын баардыгын чогулткула. Буга кандай жаза колдонуларын баардыгы өз көздөрү менен көрүшсүн. Ар жакта турган жигиттердин бирөөсү Диананы жулкулдатып сүйрөп барып, эшик терезелери темир менен тордолгон ичи тар бөлмөгө камап салды. Мага убал жок. Атайын качып чыккандан кийин бул жакка темселебей, дароо эле көздөн кайын болбоймбу? Көчөдөн такси кармап эле сураган акчаңды берем деп дароо кетип калбайт белем. Сураган акчасын Бишкекке жетип алгандан кийин деле бермекмин да. Же поскайы таможныйлардан өтө албайт белем. Мени эмне кылышат болушту экен. Беркил кыздардай эле өлтүрүп салышпаса экен. Анча-мынча эркиндикке чыкканым менен кандай гана азап тозокторду көрдүм. Аз жерден жер алдында калып өлүп кала да жаздадым. Байкуш бул туткун кыздарга кайда барсаң да мамайдын көрүп турбайбы?
Милициялардын бардыгы менен байланышта болушса, биз кимге арызданып бара алабыз да, кимдерден жардам сурайбыз? Эми мен эмне кылышаар экен? Бүгүн кечинде тигил жак менен байланышабыз дешпедиби? Ал чечет менин тагдырымды. Эмне кылышса, ошол кылышсын. Деги жанында аман калтырышса экен. Айланага көгүм киргенде эшиктин кулпулары шартылдап ачыла баштады. Диананын жүрөгү оозуна тыгыла, бир жамандыкты сезе, сырттагыларды күтүп калды. Көтпөй эле өзүн бул жакка сүйрөп келген далдайган жигит Диананы колдон кармай, кайра сыртка сүйрөп чыгып, коош коридор менен жетилеп жөнөдү. Каякка алып баратканын Диана сезип турду. Чоң, ичи жарык залга алып кирди. Ал жакта өзү менен келген 16 жаштагы 20 жашка чейинки ар кайсы улуттардын кыздары бир катар болуп тизилише, Диананы жалдырай карап тосуп алышты. Эмне кылышаар экен деп чочулаша, бир Диананы, бир бери жактагы кишилерди карап турушту. Башы тысырайган, толмочунан келген мурутчан киши баарын кыдыракей карап алды. Мен башынан эле силерге эскертип айтып жүрөм. Качпагыла, качууга аракеттенбегиле. Баленин баарын өзүңөргө үйүп аласыңар деп. Качкан кыздар эт жакка кете алышпайт. Жер тоголок. Качсаңар айланып келип эле кайра өзүбүздүн колубузга түшүп бересиңер. Мынакей, мындан эле өзүңөр пример алгыла. Качып кайда кете алды? Качып кайра эле Кыргызстанга барат да, ал жактан кайра эле биздин сыйыртмагыбызга түшөт. Милиция, сот, прокуратура баары тең өзүбүздүн колубузда. Эч кимге жалоп жасай албайсыңар. Качтыңарбы? Анын жазасын өзүңөрдүн мойнуңар менен тартасыңар. Бул силер үчүн чоң сабак болот. Кана, баштагыла. Ары жакта турушкан далдайган 2-3 жигит бери басып келишип, шаша-пуша Диананы колдон кармай алышты да, эки колун калың жип менен бекем байлашып, өйдө жактагы илгичке каттуу тарттырып асып коюшту. Анан эки бутунда байлашып, жипти экинчи учтарын жыгач болдогу чыгып турган казыкка ороп салышты. Диананын эки буту, эки колу каттуу керилип, кыймылдай албай калды. Булар эмне иш кылган жатканын ал 5 колунда эле билип турду. Мындай көрүнүштү дала эли жолу өз башынан өткөрүп көргөн. Далдайган жигит ичке тал чыбык алып келди да, зуу эттире үнүн чыгара абага ары бери шилтеп койду. Анан болгон күчү менен Диананы кечээ жакында ордо жатканда кийген кыпкызыл болгон көйнөктөрүн ары бери тытмалап айырып жиберди. Эч нерсени калтырбай, энеден туума жыпчылаңач кылып чечип салды. Баарыңар карап тургула дегендей, узун ийилчээк талчыбыкты ары бери ойноктотуп, анан керилип туруп, болгон күчү менен Диананы жамбашка шилтеп салды. Дароо жамбашына кыпкызыл болуп, чыбыктын изи түшүп калды. Экинчи жолу чапканда Диана чыдай албай, көздөрүн жумуп жиберди, бирок кыйкырганда онтогунда жок. Анын сол кетпегенине жини келген жигит ачуулана, болгон күчү менен кылыч шилтеп жаткансып, ары шилтеп, бери шилтеп сабай берди. Өзүм күнөө жасадымбы? Чыдаш керек. Кандай болсо да чыдаш керек. Ал каттуу тиштенгендиктен жаак эттери каттуу түйүлүп турду. Адатта ичке тал чыбык менен каттуу сабай баштаганда эле кыздар ары бери туйлап, чучуктай ыйлап, сабап аткан кишисине жалынып жалбарып, экинчи качпайм, сөз берем деп чыдай албай кетишчү. Диана кыйкырмак турсун, онтогунда жок. Буга ачуусу келген алиги жигит болгон күчү менен керилип туруп чапты эле, Диананын арты тилинип, кан сызылып агып баштады. Өмүрү мындай кыйноону көрбөгөн Диана тим эле тозоктун отуна кыйнап жаткандай сезилди. Айылдагысы атасы менен апасы карап, боорлору ооруп турушкандай, аз жерден озоңдоп ыйлап жибере жаздап тиштенип турду. Сабап жатып тажаган жигит чыбыкты экинчисине берди. Ал дагы сабай баштады. Кыздын артында соо жер калган жок. Тилим болгон издер калып, кызыл жаян кан каптап кетти. Ушундай кордуктан көрө өлгүсү келип кетти. Жаны мынчалык кыйналбай, жаяла түшмөк. Чыбыктын уусуна денеси жалкоотпой тарта чапкан сайын жыйрыла түшүп атты. Анын ар бир кыймыл аракеттерин сынай карап турган такыр баш киши эркинин күчтүүлүгүнө баа бере, башын чайкап койду. Бир кезде Диананын башы айланып, жер айлан көчөк боло баштады. Өз боюн өзү карман албай, эки колу асылган боюнча салаңдап калды. Алиги такыр баш киши тегини токтотуп койду. Болду, жетишет. Чыбыктын уусу өтүп кетсе, өлүп калышы да мүмкүн. Муну жөндөн жөн эле өлтүрө койбош керек. Өз азабын тартып жатып өлүүгө тийиш. Кыйноого, азапка чыдай алса, жашап кетиши да мүмкүн. Чыдай албаса өлүп калат. Ал бери жактагы жарданып карап турган кыздарга кайрылды. Көрдүңөрбү? Кандай булорун? Качсаңар, силер дагы мунун кейпин кийесиңер. Бул алгачкы эле кыйноосу.
Дагы көрөсүңөр, бул досуңардын кандай кыйналганын. Эсиңерге дагы бир жолу түйүп алгыла. Качып эч жакка кете албайсыңар. Момундай болуп, жазалангандан башка пайда таппайсыңар. Баргыла, тарагыла. Кечке даярдангыла. Уставдагылардын ар бирин эсиңерге түйгүлө, окугула, жаттагыла. Эртеден бери Диананын аянычтуу карап, өздөрүнөн да чочулап турган кыздар акырындап жайларына тарай башташты. Алардын бардыгын өз бөлмөлөрүнө кетишкен соң, бери жакта турган кишилер өз ара сүйлөшүп кетишти. Эң башкысы бул өзү кармалды. Түрмө жөнүндө бирөөлөргө айтып койбосо эле болду. Муну эмне кылалы, шеф? Эмне кылмак элек? Кыздардын көзүнчө аябай кыйнап туруп, көзүн тазалап таштайбыз. Өлүгүн кислотага салып туруп, ээртип, жук кылып салабыз. Бул биринчи эле жолкусу эмес да. Биздин сөздү уккусу, моюн сунгусу келбейби? Өзү ушуга татыктуу болду. Эч нерсебиз кемибейт. Мындай кыздар көчөдө толуп эле жатпайбы? Чекесинен чертип тандап алабыз. Муну эмне кылалы? Ушинтип асылып тура берсинби же колу бутун бошотуп бөлмөгө алып барып сыртынан кулпулап камап таштайлы? Тим жайына кой. Бүгүнчө ушул жерде асылып турсун. Эртең аркасына ысык темир бастырабыз. Анан кыйкырбаган, чыңырбаган, жалынып жалбарбаганын эркинин күчтүүлүгүн көрөбүз. Бардыгы Диананы бир сыйра карап коюшту дагы сыртка чыгып кетишти. Залдын эшигиндеги темир торчолор жабылып, сыртынан кулпуланды. Ызы-чуу болуп жаткан зал заматта тынчып, жымжырт боло түштү. Бир аздан кийин эсине келген Диана башын көтөрүп, акырын көзүн ачты. Эки колу калың жипке асылган бойдон калыптыр. Турайын деп дарманы келбей, кайра асылып калды. Жарым сааттай асылып туруп, эптеп чымырканып, ордунан турду. Полго олтурганга мүмкүн эмес экен. Ылдый болсо эле эки колу жипке асылып калат. Чыбыктын уусу от менен жалын болуп, аркасы куйкаланып, өрттөнүп жаткан болчу. Биринчи сыноосунда эптеп чыдадым. Экинчисине чыдай аламынбы же өлүп каламынбы? Ушундан көрөкчө өлүп калганым деле турус. Эгерде анча-мынча эле колумду бошотушса, муунуп өлгөнгө аракет жасаймын. Мындай жашоонун мага кереги жок, тойдун баарына. Диана! Кандайдыр бир үнгө башын көтөрүп, каалганын темир торунун сыртында турган эски таанышы Замираны көрдү. Кандайсың, Диана? Эмне, качып кете албай калдыңбы? Биз сага ишенип, аябай үмүттөнбөдүк беле. Сени бизди куткарат деп ойдогонбуз да. Көрсө Ташкентте эле жүргөн турбайсыңбы, кетпей. Кандай гана өкүнүчтүү. Диана, угуп атасыңбы мени? Чыдай эптеп. Чыдай албасаң, сени өлтүрүп коюшат. Мейли эми, болор иш болуп байыбызга кандай. Кайра арабызга келип кошулганга аракеттен. Диана башын көтөрө сүйлөөгө аракет кылды эле, сүйлөй албай койду. Замираны бир аз карап турду да, анан кайрадан башы шылктай түштү. Башы тегерене эсин жоготуп койгон болчу. Кыйноонун чеги. Болду, азырынча жетишет. Колун чечип таштагыла, болбосо эрте эле өлтүрүп алышыбыз ыктымал. Диананын акыбалын билгени келишкен 3 жигиттин бирөөсү жанындагыларга буйрук бере сүйлөдү. Анткени эсин жоготуп койгон Диана эки колу менен асылып калган. Колдоруна кан жүрбөй, көп болуп көбөп кеткен болчу. Бирөөсү барып каттуу чырмалып, чээленип байланган жипти чече албай көпкө кыйналып, араң дегенде чечти. Диана али эсине келелик болчу. Таманы тактай полдо жыпчылаңач боюнча узунунан сулк жатты. Бир-үчөө аны бир аз карап турушту да, баштарын чайкай, акырын сыртка чыгып кетишип, темир торлуу эшикти сыртынан кулпулап салышты. Бир топтон кийин гана барып Дианага жан кире баштады. Чалкасынан одарла акырын көзүн ачты. Аркасынын ооруганына чыдай албай, кайра кырынан жатты. Ичке тал чыбыктын уусу денесине өтүп кеткенби, кыймылдаса эле чыдатпай оорутуп, жанын көзүнө көрүнүп жатты. Бул дүйнөдө мен эмнеге жаралдым экен? Ушинтип азап тартып, кыйналыш үчүнбү? Чын эле менин кимге керегим бар? Байыркы улуу Рим империясындагы гладиаторлорго кызмат кылган күң аялдардан эч айырмам жок. Ушул убакта да эзүүчү тап али да бар экенин дегеле билбептирмин да. Буларды тарыхтан, китептен гана окугам. Мына эми баардыгын өз башымдан өткөрүп жатам. Жаны ушунчалык кыйналгандыктан акырын эч кимге угузбоого аракет кылып онтоп жатты. Жыпчылаңач болуп жатса да, денеси от менен жалын боло, кадимки тозоктун отунда терүүлөй куйкалана, көзүн жумуп турду. Чындыгында мен эч кимге керегим жок. Мени бошоткону, куткарып алганы эч ким келбейт. Эртеби кечпи баары бир өлтүрүп, өлүгүмдү кислотага салып ташташат. Андан көрө мынчалык азап чекпей, кыйналбай, эртерээк эле өзүмдү өзүм өлтүрүп, жанымды жая алдырганым артык. Эми
Кантип өзүмдү өлтүрүп, жанымды кыялам. Ал акырын башын көтөрө, айланасына көз жүгүрттү. Өйдө жактан эки колун байлаган жиптерин салаңдап турганын көрүп, кубанып кетти. Жип менен каттуу байланган эки колдоруна кан уюп, сыйрылып, араң эле кыймылдап калыптыр. Эптеп чымырканып ордунан турду да, эки жагына бир сыйра көз жүгүртүп алды. Зал ичи тунжурап, өлүү жымжырт. Сыягы кыздардын бардыгын түнкү соодага алып кетсе керек чет элдик кардарларга. Ордунан туруп бир-эки кадам шилтеп, салаңдап турган жипке жетпей башы тегеренип, аз жерден кулап кала жаздады. Жипти кармай калып, көзүн жумуп жиберди. Аракты көп ичкендей башы тегерене ошол боюнча катып көпкө турду. Анан акырын көзүн ачып бир чечимге келди. Кыскасы, менин бул дүйнөдө жашоого акым жок. Тек гана өлүшүм керек. Ошондо гана бардык азап тозоктордон кутулам. Ал акырын жиптин бир учун түйүп, кадимки дарга сыяктуу кылып, моюнга илмек жасай баштады. Мени кечир, эне, ата, кош болгула бир боорлорум. Ал илмекти акырын моюнуна илди да, асылып калды. Аркан жипке муунуп, айланасы тунара эсин жогото баштады. Бир топтон кийин эсине келе көзүн ачты. Бет маңдайында колдоруна бычак кармап, мындан бир аз мурдараак келишкен 3 жигит туруштур. Булар каяктан келип, кандайча пайда боло калышты, деп Диана экөөнө таң кала карап калды. Алар эртеден бери темир торлуу каалганын сырт жагында Диананын ар бир кыймыл аракетин байкап турушкан болчу. Аркан жипти бир башын түйүп жатканда эле көрүшкөн. Эмне кылаар экен деп тим жайына коюп күтүп турушкан. Качан гана арканды жипти моюнуна илип, асылып калганда гана шашыла темир торду ачып кирип барышып, аркан жипти бычак менен кыйып жиберишкен болчу. Эмне, тигил дүйнөгө кеткенге шашылып жатасыңбы? Шашылба, али эрте. Көргөндөн көрө элегиң көп экен. Аны эртең өз көзүң менен көрөсүң. Экөөз ал ичине эч нерсе калтырышпай, өздөрү менен ала кетишти да, кайрадан сыртынан бекитип ташташты. Диана ары басып, бери басып, зал ичин кыдырып эч нерсе таппаган соң бурчка барып олтуруп калды. Таңга жуук темир эшиктин шалдыраганынан ойгонуп кетти. Көзүн ачты. Кечөө кечинде кыздардын көзүнчө өзүн кыйнашкан жигиттер кайра келишти. Алардын арасында толмочунан келген такыр баш киши да жүрөт. Ал Диананы мыскылдай карап койду. Эмне? Мууну өлгүң келдиби? Качкан, сөздү укпаган кандай экенин эми түшүнө баштадыңбы? Эсиңе келдиңби эми? Дагы качасыңбы же качпайсыңбы? Ал Диананын көкпеттенип, мелтиреп, унчукпай турганына ачуусу келди. Мууну өлгөн сага жагып калган окшойт. Аны азыр эле текшерип көрөбүз. Чакыргыла кыздардын бардыгын. Уктап жаткандары да ойготкула. Бир аздан кийин чачы баштары уйпаланып, уйку сураган кыздардын бардыгы акырындап залга кирип чогула башташты. Чет элдиктерге кардар болуп түнү бою уктабай чыгышкандыктанбы, бардыгы тең кыйналып, уйпаланып, жүдөшкөн кыздар жаңы эле келишип жаздыкка баштарын коюшканда, бардыгын кайра ойготуп, бул жакка алып келишкен. Эмне, үлдүрөйсүңөр, я? Тургула бир катар болуп тизилип. Азыр силерге бекер спектакль көрсөтөбүз. Бирок албетте кайгылуу спектакль. Кана жигиттер, анда эмесе спектакльди баштагыла. Эки жигит Диананы колдон кармаша бери ортого алып келди. Үчүнчүсү болсо анын моюнуна кечээги аркан жипти салышып, акырын муунта башташты. Тыбырчылап каршылык көрсөтөйүн деди эле, эки жигит аны былк эттирбей кармап турду. Бетине кан тээп чыгып, көздөрү чекчее кыйкылдап-чыйкылдап, эсин жогото баштаганда акырын кое берип коет да, эсине келгенде кайра башынан муунта баштайт. Ушундай көрүнүш 1 саатка чейин кайталанды. Диананын каттуу кыйналып жатканын көрүшкөн кыздар кээ бирлери чыдай албай тетир карап кетишүүдө. Бери жакта турган жигиттер аларды "Бияка карагыла" деп колундагылары менен бетке чаап жиберишүүдө. Нерви чыдабай кеткен кыздардын кээ бирөөлөрү ыйлап, көздөрүн жумган боюнча ачпай туруп алышты. Спектаклдын биринчи көрүнүшү аяктады. Эми экинчи көрүнүшү башталат. Алиги такыр баш киши өзүнө өзү ыраазы боло, кыздар тарапка мыскылдуу карап койду. Эми эмне кылышаар экен деп, али 20га чыгыш элек жаш кыздардын бардыгы жардына сарсанаа болуша, тегилерди карап турушту. Кана, баштай бергиле, дегендей ал алаканын акырын чаап койду. Алиги 3 жигит кайрадан Диананы колдон былк эттирбей кармаша, бирөөсү моюнуна желим баштык кийгизип койду да, ичине аба жибербей, төмөн жагын бекем кармап турду. Деми каттуу кысыккан Диана чыдай албай, азобаттай башын ары бери чулгай туйлап жиберди. Бирок тигил экөөсү аны былк эттирбей кармап турушту. Качан гана эсин жогото баштаганда кайра ичине аба жиберип коет. Эсине келип бир аз тургандан кийин кайрадан аба бербей кыйнай башташат.
Тегилер жедеп кыйноонун чегине жетип, моокумдары кангандан кийин Диананы жайына коюшуп, кыздарды жай-жайларына таратышты. Диана ак шишик тартып көп, тактай полдо көмкөрүсүнөн араң дем алып жатты. Аны кайра-кайра тумчуктуруп, каттуу кыйнап коюшкан эле. Бардыгы чыгып кетишкенден кийин бер жакта турган жигиттердин бирөөсү Диананы аянычтуу карап койду. Давай, муну кыйнабай эле азыр өлтүрүп таштабайлыбы? 2-3 күндөн беркиси жетиштүү эле болду го дейм. Келиси боломочу. Биз эмнени билебиз? Шефтер эмнени айтса ошону жасайбыз да. Муну өлтүргөнчө али эрте, тигил кыздарга сабак болсун деп атайын ушуну иштетип жатпайбызбы? Мунуңду эч ким укпасын. Буйрукту кың деп аткара бер, болбосо өзүбүзгө жаман болот. Артта калышкан экөө өздөрүнчө сүйлөшө сыртка чыгып кетишти. Темир торлуу каалганы сыртынан бекитип башташты. Жоголуп табылган машине. Ташкенттен чыгып кетпесе эле, бул машинени жерден чуксам да табамын. Ибрагим эч жумуш кылбай, эртеден кечке машинеси менен көчөгө чыгып, кызыл Мазданы издеп жүрдү. Сол жагында сүзүшкөндөн калган тагы бар ошол машине жер соруп кеткендей дайынсыз жоголду. Бул иш боюнча маегге кайрылып көрсөмбү? Жок, болбойт. Алар бардыгы бир мафияда болуп калышы мүмкүн. Шек алдырып койсом, Диананы таптакыр жоготуп алам. Анда эмне кылыш керек? Өз алдымча аракеттенишим, аны издешим абзел. Баса, мынчалык акчаларды кайдан тапкан? Ал Дианадан калган бооланган акчаларды таңгала карап, колу менен сыдырып койду. Мындай акчаларды 10 жыл иштесем да таппайт болчумун. Эмне кылсам, четинен чыгымдасамбы же өзүнө кайтарып берсемби? Кой, өзүнүкүн өзүнө кайтарып бергеним оң. Эми эң башкысы анын өзүн табыш керек. Ал кимдир бирөөлөрдүн туткунунда жүрөт. Аны таап кандай болсо да бошотуп алышым керек. Эгер ал бул жактын күчтүү мафияларынан болсо, анда Диананы ээрчитип, алыс-алыс жакка кетип калам. Эң башкысы Диананы табышым керек. Ал жоготкон кызын шаар ичин бир жумадан бери көчөдөн көчө калтырбай кыдырып чыкты. Көптөгөн чет элдик машинелердин артынан кууп барып, башка машина экенин чындап көзү жеткен соң, кабагынан кар жаадыра токтоп калып жатты. Аны чын эле Ташкенттен башка жакка алып кетиштиби? Болбосо машинени бир жолу көрөт элем го. Шаар ичин кыдырып атып, акыры чарчаганда үмүт үзүлө үйүнө кайтып келди. Акыры капталы чейилген кызыл Мазданы таппаган соң, көптөн берки үмүтү түңүлө. Май кызматкерлерине кайрылууну эп көрдү. Бирок бардыгы күтүлбөгөн жерден болуп кетти. Борбордук универмагынын жанынан өтүп баратып, кокусунан жол четинде токтоп турган кызыл Мазданы көрүп калды. Ал эмес болуш керек. Мындайлар шаар ичинде толуп эле жатпайбы? Токтоп эле кете берсемби? Ал арс-арсып турду да, мейли, көрсө көрө кетейинчи деп, машинесин арыраак жакка токтотуп, ичинен чыкты да алиги кызыл Мазданын жанына барды. Дал эле өзү көптөн бери издеп жүргөн тааныш машина экен. Аны көргөндө энеси эркек төрөгөндөй сүйүндү. Ооба, мынакей, капталындагы чийигин номуру да ошол. Ал кубана машиненин айланасына көз жүгүрттү, бирок ал жерде машина ээси жок экен. Сыягы универмагдын ичине кирип, бир нерсе издеп же кафеде тамактанып олтурат болуш керек. Машиненин кожоюну качан келет деп Ибрагим зарга көпкө күттү. Ага эч ким жакын басып келбеди. Арадан 2 сааттан ашык убакыт өтүп кетти. Курсагы да ачып, машина ээсин күтүп алып тажайдай баштады. Баары бир өлөрманданып кеткиси келбей турду. Чын эле мунун ээси барбы же таштап салып кетип калганбы? Же болбосо мени байкап калып, атайлап келбей жатабы? Андай болсо тигиндейирээк барып турайынчы. Ал машинеден бир топ обочуроок жерге келди да, гезит сатып алып, жанындагы олтургучка олтура аны окуй баштады. Бир аздан кийин жаш кызды ээрчиткен тармал чачтуу муруту бар далдайган жигит машиненин жанына келип, эшигин ачкычы менен ача баштаганын көрдү. Аппак сандарын көрсөтүп, кыска юбка кийген кыз машиненин тегил жагынан айланып барып, ичине олтурду. Көп өтпөй эле машина от алып, ордунан козголду. Аларды карап жалдырай туруп калган Ибрагим эсине келе, шашыла өзүнүн машинесин көздөй чуркап жөнөдү. Дароо от алдыра машинесин кайра артка бурду. Көп өтпөй эле алиги кызыл Мазданы кууп жетти. Бири-биринен анча эмес алыстыкта баратышкан эки машина зуулдашып, каттуу айдыша Ташкенттин Борбордук көчөсүнө кетип баратышты. Бирде жай, бирде каттуу ылдамдыкта кетип бараткан кызыл Мазданын ичиндегилер арттарына байкатпай илешип, хвостун келатканын байкашкан жок. Ибрагим 1-2 жолу светофордон токтоп, кайра тегилердин артынан бат эле кууп жетти. Эми бул чет элдик машинени асмандын 6 кабат үстүнө, жердин 7 кабат түбүнө кирип кетсе да, баары бир издеп таап алмак. Ибрагим андан 1 секундка да көзүн алган жок. Каттуу айдаса каттуу, жай айдаса жай, куйрук улаш ээрчип жүрүп олтурду.
Эки машина көп өтпөй эле калаанын түштүк тарабынан сыртка чыгып кетип, шоссе жол менен жүрүп олтурушту. Ибрагим бул машиненин каякка баратканын дароо эле болгоду. Калаадан анча деле алыс эмес жерде дачалар бар болчу. Алдыңкы машине түз эле ошол жакка багыт алып бараткан. Артында аңдып келатканын шек алып калбасын деп, ылдамдыгын анча-мынча басаңдатты. Алдыңкы машинеда ылдамдыгын жайлатты. Анча чоң эмес короонун алдына келип токтоду. Алиги тармал чачтуу далдайган жигит машинесинен түшүп, дарбазаны өз ачты да короого айдап кирип, ичинен жаап салды. Бейтааныш кыздын сыры. Берирээк жакка келип токтогон Ибрагим сыртка чыгып алып, эмне кылыш керек экендигин бир аз ойлонуп турду. Булар жакында чыкпасы белгилүү болчу. Атүгүл түнөп калуулар да ыктымал эле. Бул эмне дача экенин жакшылап эсине түйүп койду. Кайра машинесинин ичине кирди да, күүгүм киргенче зарга күтүп олтурду. Анан айлананы караңгылык каптаганда гана машинесинен акырын чыгып, алиги короону көздөй уурум ышыкча жылып жөнөдү. Ар кайсы жеринде жарык күйгөнү болбосо, дача ичи капкараңгы жымжырт болчу. Акырын короонун түбүнө келип, дарбазаны түртүп көрдү. Ичинен илинип экен. Короону айланып, бийик дубалдан ичине секирип өткөнгө ыңгайлуу жер таба албай койду. Каттуу секирди эле дубалдын башына жете алган жок. Эмне кылаарын билбей, айланасына жакшылап көз жүгүрттү. Ар жакта турган узундугу 3 метрдей келген темир түтүктү жерден ары бери жулкулдатып жатып сууруп алды дагы, артка кетенчиктеп каттуу күүлөнүп келип, темир түтүктү жерге сая коюп, дубалдын бети менен өйдө карай чуркап кетти. Короонун үстүңкү бетине колу менен элине түтүктү таштап жиберип, асылып калды. Бир аз турган соң үстүнө тартылып чыгып, ичине секирип түштү. Короо ичиндеги анча чоң эмес, 2 кабаттуу үйдүн үстүңкү кабатынын электр жарыгы али күйүп туруптур. Алиги кызыл Мазда машинеси эшиктин алдында токтоп турат. Үйдүн эшигин да ичинен илип алышыптыр. Ит жокпу дегендей, эки жагын абайлай карап алды. Короо ичи өлүү жымжырт. Үстүңкү кабаттан гана болоор болбос музыканын үнү чыгып, коньяктардын дабышы угулгансыйт. Чоң көзүн ачып, ары жакка койду да ичине жылмышып кирди. Жогору жактагы жигиттин бакылдаган, кез-кез кыздын күлгөн үнү чыга калып, кайра басылып калып жатты. Ашканага кирип, узун чөмүчтү, анан аш бычакты таап алды. Ушулар курал болот мага, деп кармылап турду. Күтүлбөгөн жерден Турси Майкечен алиги кишинин төмөн карай түшүп келатканын байкай коюп, каалаганын артына жашына калды. Ал дагы түз эле ашканага кирип, муздаткычты ачып, ичинен бир нерсе издей баштады. Бирок артында кимдир бирөө аңдып турганын сезе коюп, ыкчам бурула бергенде чөмүч менен башка каттуу жеп, жерге оңкосунан сайылды. Ибрагим ар жактан терезе пардонун жибин чыгарып келип, эки колун, эки бутун каттуу байлап, көзүн да таңып таштады. Анан жогору карай көтөрүлдү. Кыз төшөктө жатыптыр. Ибрагимдин келгени адегенде байкаган жок. Бери жактагы залдын ичиндеги столдо чала ичилген арак, коньяктар, ар кандай тамак аштар, ичимдиктер жайнап турат. Ушунча бөтөлкөнүн баары экөө ичишсе керек. Кыз да бир топ мас экен. Ал бери оодарла берип, Ибрагимди көрө коюп, бакырып төшөктөн атып турду. Жип жылаңач денеси жашыра ак шейшепке ороло калды. Таңгала Ибрагимге карап, чоочулай үнүн жай чыгарды. Сен кимсиң? Ибрагим жооп бергендин ордуна тигиге кийин деп буйрук берип сүйлөдү. Кыздын булдурап сүйлөгөнүнө караганда ичкиликке бир топ эле мас экени билинип турду. Ибрагимдин айтканын жасап, ар жакта турган кийимдерин кийине баштады. Силер кимсиңер? Милициядансыңарбы? Алиги кыз кийинип жатып, кайра-кайра эле сурай берди. Артыкбаш суроонун кереги жок. Бас, төмөн жакка түш. Кызды алдыга салып алып, экөө төмөн карай түшүп келишти. Колу буттары көздөрү таңылып турган өзүнүн кожоюнун көргөндө ого бетер таңгала Ибрагимге карады. Мага бир гана нерсе керек. Кечээ жакында дал эле ушул кызыл Мазда машинеси менен менин кызымды күч колдонуп алып баратканын көргөм. Ибрагим кыздын көзүнө тике карап сүйлөп жатты. Эгер экөөңөр тең тирүү калабыз десеңер, аны каяк алып кеттиңер айткыла. Болбосо бул үйдөн тирүү чыгабыз деп ойлогула. Кыз чочулай, колу буттары байланып, жерде жаткан жигитке карап койду. Ал чөмүч тийген башынан кансызла агып, кыймылсыз жерде жаткан болчу. Сиз ким болосуз? Максатыңыз эмне? Мага кызымды бошотуп бергиле. Башка эч нерсенин кереги жок. Кызыңдын аты ким эле? Диана. Дианабы? Өзүнө өзү ишенбегендей кыздын эки көзү бакырайды. Сиз Диананын жигити болосуз го? О, Кудайым, бизге жардам бере көр. Анан үнүн жай чыгара, жерде жаткан жигитке жалтактай карай, акырын үн чыгарды. Сиз баары бир аны куткара албайсыз. Биз баардыгыбыз алардын туткунубуз.
Айтканын кың дебей аткарабыз. Алардын мафиясы күчтүү. Диананы куткарам десеңиз жалгыздап куткара албайсыз. Жалгыздарақ токой болбойт деген макалды эске алыңыз. Жалгыздаракты булар жөн гана кыйып ташташат. Булар сиздин көзүңүздү жөн гана тазалап коюшат. Диана каякта? Шашпаңыз, айтып келатпаймынбы? Жерде кыймылсыз жаткан жигитти Чочуркай дагы бир жолу карап койду. Жүргүлөчү, тигил жактан сүйлөшөлүчү. Биздин сөзүбүздү булугуп калчу болсо, иш чатакка айланат. Экөө ашканадан чыгышып, арткы бөлмөгө барышты. Кыскасы мындай. Кыз акырын абайлай шыбырап сүйлөдү. Ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, силерди ээрчитип мен дагы качып кетсем болот эле, бирок качып кайда барам? Диана сыяктуу кайра эле кармап алышат да, аябай кыйнашып, анан өлтүрүп туруп өлүгүмдү кислотага салып эритип жиберишет. А мен болсо жашагым келет, али жашмын. Диана каякта, азыр ал тирүүбү? Азырынча тирүү эле, бирок алар эртеби кечпи аны өлтүрүп коюшат. Ал азыр тигилердин колунда, туткунда. Аны бошото аласыңбы, бошото албайсыңбы, көзүм жетпейт. Сени да өлтүрүп коюшат. Мени кимдер өлтүрүп коюшат? Тиги мафиядагылар. Мафия дегениң кимдер? Болуптур, түшүнүктүү болсун үчүн жакшылап айтып берейин. Угуп, эсиңе түйүп ал. Биз деген Кыргызстандан эрксиз келгенбиз бул жакка. Ал Ибрагимге жашыруун кыздардын түрмөсү тууралуу болгондой жакшылап түшүндүрүп айтып берди. Эми түшүндүңөрбү? Жашыруун түрмөнүн сырын. Ал бизден качып чыгам деп кайра буларга кармалып калбадыбы? Эми аны соо коюшпайт. Ошондуктан тез арада аракет кылып үлгүрүшүңөр керек, болбосо кеч болуп калат. Болуптур. Мен анда эмне кылышым керек? Мен сизге колумдан келишинче жардам, кеңеш берем. Өзүңөргө ишенимдүү, эң кыйын, дасыккан спортсмен 7-8 адам табышыңар керек. Диана жаткан үйдүн дарегин айтып берем. Аны ошол жакка түн ичинде барып куткарып кеткенге мүмкүнчүлүгүңөр бар. Түнкүсүн ал жакта эл азыраак болот. Дарегин азыр барып эле көргөзүп келбейсиңби? Сыртта машина бар. Тигини эмне кылабыз? Эсине келсе ызы чуу салып жиберет го. Ызы чуу сала албайт. Эки колу, эки буту каттуу байлануу. Көзү да таңылуу. Азыр кыйкырбаш үчүн оозун да таңып таштайм. Кыйын болсо анан булк этип көрсүн. Бирөөлөр чечмейинче, бошотмоюнча булк этпей жата берет. Анда мындай кылалы байке. Менде бир идея бар. Мен силер менен барып Диана туткундалып жаткан үйдү көрсөтүп келейин. Андан аркысын өзүңөр аракет кылгыла. Кайра мени бул жакка жеткирип койгула да, өзүңөр кете бергиле. Силер кеткенден кийин мен мунун колун чечейин, эч шек албагандай болсун. Үй ичиндеги баалуу нерселердин бардыгын шыпырып алып кеткиле. Ууру түшкөн экен деп ойлоп калсын. Буларыңдын бардыгы выдумка эмеспи? Калпайтып мени ловушкага түшүргөн жаткан жоксуңбу? Эгер калпайтка турган болсом, жанагы аялдардын менчик түрмөсү тууралуу айтат белем. Андан көрө мен сизге жардам берейин, сиз да бизге жардам бериңиз. Биз Шордууну капастан бошотуп чыгыңыз. Бизди куткарчу бирден бир эле үмүт сиз болуп жатасыз. Кой, эрте күндү кеч кылбай анда ишке киришели, антпесек убакыттан уттуруп жиберебиз. Экөө шашылыша кайра ашканага келишти. Арыгы жерде жаткан киши акырындап эсине келе кыймылдай баштаптыр. Ибрагим керилип туруп, дагы бир жолу төбөгө чапканда кайрадан эсин жоготуп, былк этпей калды. Ары жактан чүпүрөк алып келип, көздөрүн таңганы аз келгенсип, оозунда бууп салды. Экөө шашылыша дарбазанын кичине эшикчесин ачып, сыртка жүгүрүп чыгышты. Түнкү саат 1ге чугулдап калган маал болчу. Дача ичи өлүү жымжырт. Ар кайсы жерде күйүп турган электр жарыгы да өчүп калыптыр. Экөө дароо ар жакта турган машинеге олтурушту да каяктадыр жөнөп кетишти. Көп өтпөй Ташкенттин ичине киришип, Диана жаткан үйгө жакын келишти. Дарбазасы да, дубалы да өтө бийик болчу. Биз мына ушул бийик коронун арткы бетинде жашайбыз. Түнкүсүн бизди сыртка алып чыгып кетишет да, таңга жуук кайра алып келишет. Жакшылап эстеп калдыңызбы? Алиги бейтааныш кыз энден сизге өтүп кетти. Мен деген Ташкентти силерден жакшы билем го. Андан бетер жакшы. Диана азыр залдын ичинде колдору байланып жатат. Эртерээк аны куткарып алууга аракеттенгиле, антпесе андан айрылып каласыз. Бардыгы кеч болуп кетет. Экөө шашылыша кайра машинеге олтурушту да, заматта дачага кайтып келишти. Алиги кыз коронун ичине кирип баратып, артына бурула карады. Болуптур, сизге ийгилик каалайм. Тез арада ишке киришкиле. Бардык үмүттүн баары сиздерде болот. Ал дарбазаны акырын үнүн чыгарбай жаап алды да, ичинен илип койду. Ашкана жакка шашпай басып барып, жерде эс учу жок жаткан жигитке жек көрүү менен карап койду. Бир аз ойлонуп турду. Анан шашпастан ары жактан бычак алып келип, тегинин байлануу колдорун бошотуп, жипти кесип жиберди. Жигиттин таңылган оозун, көздөрүн чечип, кружкага суу алып келип, бетине жаба чачты. Эсине келген жигит ооруган башын сыйпалай ордунан козголду.
Эмне болуп кетти деге? Деге амансызбы? Эмне болмок эле? Ичкиликти катуу ичкендиктен үстүңкү кабаттагы кроватта жаткан боюнча уктап калыптырмын. Бир аздан кийин эсиме келип, төмөн түшүп келсем, силер катуу чырмалып байланып полдо жатыпсыңар. Жаңы эле бошоттум. Сыягы уурулар кирсе керек бул үйгө. Карагылачы, зал ичин бүт чачып, аңтарышып, тоноп кетишиптир. Экөө чачылган бөлмөлөрдү кыдырышып, эмнелер жоголгонун эсептеп жүрүштү. Бул мезгилде караңгылык акырындап жоголуп, таң жаңыдан үрүл барал агарып келаткан болчу. Алгачкы план. Ибрагим үйүнө келип өзүнчө каттуу ойго чөмүлдү. Бул кыздын ким экенин атында сурабай калыптырмын. Эгер анын айтканы чын болсо, алардын мафиясынын тамыры бүтүндөй Орто Азияны, Россияны, кыскасы мурунку союздук республикаларга кеңири жайылып бараткан окшойт. Анда чындыгында менин колумдан эч нерсе келе албай калат. Андан көрө өзүмө атайын группа түзбөсөм болбой калды. Тигилердин ар биринде жок эле дегенде бирден тапанчалары бар деп жатпайбы? Бизди жөн эле ит аткандай гана торойтатып салышат. Диананы куткармак тургай, өзүбүз туткун болуп беребиз. Бул боюнча мурун өзүм менен чогуу окушкан, милицияда иштеген достор менен сүйлөшүп, акылдашып, кеңешип көрсөмбү? Балким ошолордун жардамы тийип жүрбөсүн. А эгер алардын начальниктери тигилер менен байланышта болушсачы? Анда эмне кылабыз? Өзүбүз сокку жеп кылабыз го. Так, эмне кылсам? Канткенде тигилердин чеңгелинен Диананы куткарып алалам. Тиги спорт, карате менен машыккан досторго барып, жардам сурап көрсөмбү? Алар мен дегенде тим эле жандарын беришет го. Ооба, ошолор менен да сүйлөшүп көрөйүн. Эрте күндү кеч кылбай, эртелетейин. Болбосо Дианадан түбөлүккө айрылып калышы мүмкүн. Ал дароо эле качандыр бир кезде милиция мектебинде чогуу окуган досторуна жөнөдү. Аларды өзүнчө кафеге алып келип алып, болгонун болгондой төкпөй чачпай айтып берди. Курсант кезинде чогуу окуган досторунун артели капитан, майор болуп калышкан. Анын сөзү буларга аябай чоң жаңылык болду. Ибрагимди эртеси күнү эле ички иштер башкармалыгы өзүнө чакырып алды. Төрдөгү столдо отурган чини полковник, жашы да 50-лөргө чугулдап калган киши Ибрагимди жылуу кабыл алып тосуп алды. Сенин берген маалыматың биз үчүн күтүлбөгөн окуя болуп жатат. Бул мафиянын тамыры каякта экенин көптөн бери изилдеп таппай жүргөнбүз. Демек, Кыргызстанда турбайбы? Эң жакшы болду. Алардын кулат жайып бараткан тамырын кыйып, бүт соолутуш керек. Ырас болду. Бизге бир топ жеңилдик кылып бердиң. Сага рахмат. Баса айтмакчы. Милиция мектебин бүттү деп уктум эле. Эмне себептен өз кесибиң боюнча иштеген жоксуң? Шартым болгон жок. Азыр иштейт белең өз кесибиң боюнча? Билбейм. Ойлон жигит, али келечегиң алдыда. Азыр андан көрө Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен байланыш керек. Кыскасы муну тактайбыз. Бул иш жакында бүтпөйбү? Бардыгын дагы иликтеп, аныктап, толук далил алгандан кийин анан ишке киришебиз. Демек, булардан үмүт жок экен да. Ага чейин Диананы өлтүрүп коюулары мүмкүн. Кой, андан көрө өз алдымча аракеттенбесем болбой калды. Ибрагим жолдо ушуларды ойлоп баратты. Эски достордун кеңеши. Эмне кылсам? Убакыт деген залото. Бир мүнөттагы убакытты текке кетирбеш керек. Эгерде тиги кыздын айткандары чын болсо, анда Дианадан ажырап калышым ыктымал. Кандай болсо да, эмне кылсам да бир нерсе ойлоп табышым абзел. Мага көмөкчү болуш үчүн профессионал, аябай дасыккан чебер спортсмендер керек. Болбосо жалгыздараак токой болбойт дегендей, менин колумдан жалгыз эч нерсе келбейт. Анын өзүнүн акчасын өзүнөн аябайын. Акчага жалдасам да, наемный адамдарды таап, атайын топ түзүп, Диананы өлүмдөн куткарып алышым керек. Мендеги бирден бир үмүт Абдувахап менен сүйлөшүп көрүш керек. Бир келсе ошолордун колунан келет. Көп жылдардан бери кунг-фу, таэквондо, ушу, карате боюнча машыктыруучу болуп иштеди. Орто Азия боюнча ар кандай спорттук беттештерде байгелерге ээ болуп, кара пояс деген наам алды. Бир канча жолу бой бес правилага катышып, жеңишке жетишти. Андан бардык ар кандай криминалдык чөйрөлөр коркушат. Жергиликтүү авторитеттер сыйлашат. Бул жерде ал бир топ эле кадыр барктуу адам. Канча калса да бир айылдык жердеш, курбулаш эмеспизби? Бир келсе ошонун колунан келет. Жакшылап түшүндүрүп, жардам сурап кайрылып көрөйүн. Ибрагим Абдувахаптын кайда жашаарын билчү эмес, бирок машыктыра турган спорт залын жакшы билчү. Ага 2 күн катары менен барып кармай албай койду. 3-чү күнү дегенде гана карпа-курпа бет маңдай жолугуша калышты. Ал кимдир бирөөлөр менен шашлыша спорт залдан чыгып, четте турган кара джип машинасын көздөй жаңыдан кетип бараткан. Ибрагимди тааный коюп бери басып келип учурашты. Абдувахап экөө тең курдуу жигиттерден болчу.
Салам алейкум, жол болсын. Қайдан адаш жүресің? Мен саға келдім эле. Жайынча элеби? Деги тынччылыкпы? Сени менен сүйлөшө турган сөздөр бар. Эмне акча проблема болуп атабы? Эгер андай болсо, анын жарасы жеңил эле. Жок, андай эмес. Таптакыр башка маселе, өтө серьезный. Абдувахап өздөрүн жалдырай карап туруп калышкан жигиттерди ары баса бергиле дегендей белги берип, Ибрагимди бери карай ээрчитип келди. Эмне болду? Деги тынччылыкпы? Тынччылык болсо, ушинтип сага кайрылмак белем, жардам сурап. Эмне жардам керек, айта бер. Экөөбүз бала кезден эле бир айылда чоңоюп, бир мектепте окуп, далай жолу кошуна айылдагы өзүбүздөн улуу балдар менен мушташып, далай эле ызы чууларды чогуу баштан кечириштик. Бирөөлөр сени абжайт кылыштыбы? Кептин баары ошондо болуп жатпайбы? Бул өтө олуттуу маселе. Буга сенин жардамың керек. Сүйгөн кызым бирөөлөрдүн туткуну болуп, өлүм алдында жатат. Убакыттан кечиксек, алар аны өлтүрүп коюулары мүмкүн. Аларың ким? Мен өзүм да жакшы билбейм. Сыягы булардын түпкү тамырлары Кыргызстанда окшойт. Сауна, кафе, ресторан, мейманканадагы бай адамдарды, чет элдиктерди камсыздандырып турган сулуу жаш кыздарды билесиңби? Ошолордун кожоюндары менин кызымды уурдап кетишти. Ушул тапта ал өлүм алдында жатат. Абдувахап кабагын бүркөй каттуу ойлонуп калды. Бул өтө эле серьезный иш экен. Мен анын адамдарын жакшы тааныйм. Биз менен иштештеп, сунушта кылышкан бир убакта. Мен болбой койгом. Чындыгында эле алардын мафиясы аябай күчтүү. Тамырлары бүтүндөй Орто Азияга тараган. Алардын жетекчисин жакшы тааныйм. Барып сүйлөшүп көрөйм, балким кое беришер. Жок, аны эч качан кое бербейт. Чындыгында аларды бошотуу өтө кыйын. Акчага да сатышпайт. Болуптур. Бул маселени ойлонуп көрөлү. Сен ойлонгуча кеч болуп калат. Бул 2-3 күнгө созулуп кетсе, аны өлтүрүп коюшат. Өлтүрүп коюшарын кайдан билесиң? Аны менен чогуу жүргөн бир кыздын өз оозунан уктум. Каттуу испытаниеден өтүп жатыптыр. Жакынкы мезгилдерде балким 2 же 3 күндүн ичинде аны өлтүрүп туруп өлүгүн кислотага ээртип жиберишетимиш. Баса, ал эмне болгон кыз? Жана айтпадымбы, ал менин эң эле жакын адамым. Мен аны ушунчалык жакшы көрөм, сүйөм. Эгерде аны өлтүрүп коюшса, билбейм, мен эмне болорумду. Ушунча болуп сага бир да жолу жардам сурап кайрылып эле келем. Бир жолу жардам бер. Акча десең, акчасын да төлөйм. Анын сөзүнө Абдувахап жылмайып койду. Акчанын зарылчылыгы деле жок мага. Болуптур, жардам берейин. Бирок ал бир азга унчукпай ойлонуп калды. Бул өтө эле олуттуу нерсе. Ортодо кандуу кагылыш болуп кетиши да мүмкүн. Анткени алардын кишилердин баардыгында ар кандай куралдар бар да, атылуучу. Ал эми менин балдарымда болсо курал жогондай. Бирок мушташ, рукопашный бойлордон болсо эч кимге алдырышпайт. Баса, ал кызың азыр кайда? Дарегин билем. 2 колу, 2 буту байлануу өлүм алдында жатат. Аны куткарыш үчүн буга жок эле дегенде 7-8 же 10го жакын адам керек, аябай машыккан да асыккан. Алардын ар биринин кызматына жараша акчасын төлөп берем. Эмне ошончолук эле байсыңбы? Анын сөзүнө Абдувахап тырчый түштү. Экөөбүз качан эле акчага соодалашып жүрчү элек? Эгер акчаң ошончолук эле көп болсо, каякка чыгымдарыңды жумшаарыңды билбей турсаң, анда ошол акчаларыңды айылдагы эн атаңа берип жибер. Андан көрө жүрү, акырын сыртынан акмалап көрүп келели, кызыңдын кайсыл жерде туткунда турганын. Андан аркы планды ошого жараша иштейбиз. Абдувахап ары жакта турган 2-3 баланы Ибрагимге тааныштыра кетти. Булар менин эң ишенимдүү балдарым. Оң колум десем да болот. Убагында чоңдорго телехранителда болуп иштешкен. Азыр болсо мени менен иштешет. Баардыгы машинеге олтуруша Ибрагим көрсөткөн тарапка жөнөп кетишти. Алиги бийик дубалдуу корого 50 метрдей жетпей үйдүн бурчуна токтошту. Ичинен чыкпай эле сүйлөшүп олтурушту. Мына ушул бийик дубалдуу коронун ары жагында менин кызым. Возможно, дубалдын ичинде иттер болуп калышы да мүмкүн. Айланага караңгы киргенде чет элдик машинеге кыздарын салып алып, калаага чыгып кетишет. Анан таңга жуук кайра кайтып келишет. Түнкүсүн бул жакта биринекин эле кишилери калышпаса, калгандары кыздары менен калаанын ар кайсы булуң бурчтарында болушат. Биз ушундай маалды, кырдаалды пайдаланышыбыз керек. Жигиттер кайтып келгиче Диананы уурдап чыгышыбыз керек. Уурдабай эле күч колдонуп тартып алып кетсекчи? Анда ызы чуусу көп болуп кетет го дейм. Андан көрө менде бир идея бар. Кыздарын салган чет элдик машинелери бири-биринин артынан ээрчишип, кородон сыртка чыкканда ошол машинелердин бирөөсүн акмалап барып, басып калып туткун кылып албайлыбы? Ичиндегилердин баарын байлап салып, ошол машина менен кайра бул корого келбейлиби? Коро ичиндегилер машинени таанышат да, балким дарбазаны ачып бизди өткөрүп жиберишер. Эптеп эле ичине кирип алсак, андан аркы аракетибиз жеңилирээк болот эле. Андай болбойт. Алардын өздөрүнчө секретный парольдору болот. Парольду билбесек, ичиндегилер дарбазаны ачышпайт. Тескерисинче кайра шек алдырып коебуз.
Анда ишти дагы татаалдаштырып алабыз. Анда кандай план бар? Дубал ичине башкача жол менен кириш керек. Машинелердин бардыгы чыгып кеткенден кийин дубалдын ичине мындай эле секирип өтөбүз. Ичинде иттер бар болуп калсачы? Анын да айласын табабыз. Анда биринчи кезекте иттердин көзүн курутуш керек. Андан кийин гана ишке киришебиз. Иттердин бар же жок экенин кантип билсек болот? Андан көрө адегенде мындай кылалы, Ибрагим. Мен өзүмдүн эң ишенимдүү деген балдарымдан 7-8ди табайын. Караңгыда көрүнбөш үчүн жалаң кара жеңил кийимдерди, беттерибизге кара чүмбөт, кара мээлей кийишибиз керек. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Кол салганга же коргонгонго өзүбүздү ылайыктуу куралдарды табышыбыз керек. Тигилердин ар бирине атылуучу куралдар бар. Бизге карай ок атып жибериши да мүмкүн. Эгерде алар бизге ок ата турган болушса, ортодо кан төгүлүп кетиши да мүмкүн, бирок биз ага мүмкүнчүлүк бербешибиз абзел. Бардыгын план боюнча тыккан, ызы-чуусуз, тынч жасашыбыз керек. Өңдөрүбүздү таанытпай туткун кызды, кызың деп алып чыгып кетсек, изибизди таптакыр жашырып кетет элек. Биздин ким экенибизди билбей да калышмак. Ошондо гана каршылашпай, жуулашпай калмакпыз. Болуптур, урушта туруш жок. Эрте күндө кеч кылбай ишке киришели. Машина кайрадан от алды дагы ордунан козголо. Бурчтагы көчөгө бурула көздөн кайын болду. Каяша. Диананы 2 күн бою оозуна наар алдырышкан жок. Бир нече сааттап аркан жипке колдору каттуу байланып тургандыктан кан жүрбөй шишип кеткен болчу. Кыймылдаганга ал келбей, ошо күнү түш огунчо полдо сулап жатты. Денеси дырдай жылаңач болгондуктан кыздардын бирөөсү кыз жаткан залга акырын уурданып кирип, көйнөгүн чечип берип кетти. Диана акырын туруп көйнөктү эптеп кийгенге араң жарады. Көп өтпөй эле алиги толмочунан келген такыр баш киши кыздардын баардыгын ойготуп, Диана жаткан залга айдап кирди. Анан ачуулана баардыгына кыйкыра баштады. Кана, чыныңарды айткыла. Буга көйнөктү ким берди? Баардыгы жымжырт болуша үн катпай турушту. Алиги киши четте турган кыздын жанына басып келди да жүзүнө үңүлдү. Калп айтпасам, тигил көйнөктү сен кийип жүрдүң беле? Жок, меники эмес. Өзүмдүкү мына бул көйнөк. Эмне калп айтып жатасың? Же бизди макул, кеңкелес деп ойлойсуңбу? Мына, тынч жүрбөгөн адам өзүнөн өзү эле баленин баардыгын өзүнө үйүп алат. Биринчиден буга көмөк көрсөткөндүгүң үчүн, экинчиден калп айткандыгың үчүн жазага татыктуу болдуң. Кана, муну буякка алып чыккыла да биздин мыйзамды бузган кандай экенин көзүнө көрсөтүп, окутуп койгулачы. Экинчи мындай ишке баргыс болсун. Ары жактан 2 жигит келип, жаш кызды ортого сүйрөп чыгышты да, экөө эки жактан ийилчейик талчыбык менен алмактан салмак сабай башташты. Чыбыктын уусуна чучуктай чыңырган кыз ботодой боздоп, экинчи минтпесин айтып, тигилерге жалына баштады. Бир кезде тизелеп олтура калып, алиги такыр баш кишиден кечирим сурап кирди. Мени кечирип койгула. Экинчи мындай ишке барбаймын. Калпты айтпаймын. Оба, бул менин көйнөгүм болчу. Силерден уруксат сурабай көйнөгүмдү буга берип койгондугум үчүн кечирим сурайм. Экинчи мындай ишке барбаймын. Анын чыдамгайлыгынын жоктугуна бери жактагы кыздар жек көрө карап турушту. Диана чымыркана ордунан турду да, алиги кызды сабап жатышкан 2 жигитке тике маңдайына басып келди. Жаш кызды мындай сабагандай кандай акыңар өтүп кетти? Мунун пайдасынан башка силерге эмне зыян тийди? Силердин ушундай карындашыңар барбы же асмандан түштүңөрбү? Карындашыңарды ушинтип башка бирөөлөр сабаса эмне болот эле? Же силер эмне адамдан бөлөк жаралып, ушунчалык фашист болуп кеттиңерби? Силерде адамдык жүрөк, боор деген барбы же баарыңар тең эле 2 аяктуу айбансыңарбы? Анын мындай кайраттуу сөзүнө баардыгы таң кала, жалдырай карап туруп калышты. Ушунча болуп деги эле бир да кыз ушундай каяша айтып көргөн эмес. Ал эми Дианага болсо баары бир болчу. Мени баары бир өлтүрүп салышат. Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт. Андан көрөкчө тайманбай эле айтчы сөздөрдү айтып алайын. Өлө тургандан кийин менин эч нерсем корбойт деген чечимге келди. Эаде, жымжырттыкты али толмочунан келген такыр баш киши бузду. Эркиндикте жүрүп, уставты унутуп тилиң чыгып, безилдеп сайрап калган экенсиң го. Ал чөнтөгүнөн кнопкасы бар маки алып чыкты. Азыр алдагы тилиңди туурасынан шылып кесип таштайынбы? Фашист айбан деп айткандыгың үчүн. Бул жороң үчүн 2 көзүңдү чукуп, таптакыр жарык дүйнөнү көргөзбөй таштайынбы? Демек кечээгилер сага сабак болгон эмес экен да. Сага мындан каттуу жаза керек экен да. Ошондо гана эсиңе келесиң. Айтчы, кайсы көзүңдү чукуйын же экөөнүн тең сага кереги жокпу? Жасашатпат эле. Алиги такыр баш киши бычагын жалаңдата Диананын көзүнүн түбүнө алып келди. Диана жалтанганда атүгүл кирпик каккан да жок. Бычактын мизине тике карап тура берди.
Буга ого бетер ачуусу келген такыр баш киши колундагы бычагын шилеп жиберди эле Диананын бетин анча-мынча чырпып кетти. Ошентсе да Диана эч солк этип койгон жок. Бир аздан кийин сызылып аккан кан анын бетине жая берди. Алги киши ого бетер буркан-шаркан түшүп, ачуулана баштады. Бул бузукунун көзүн курутуш керек. Неметленно сен жооптурам. Өзүң өлүңгөр. Өзүңө өзүң өлүм тилеп алдың. Эми бул кыздарың менен коштошо берсең болот. Акыркы жолу көрүп жатасың буларды. Ал жанындагы эки кишиге башын ийкеп, акырын көз кысып койду эле, алар Диананы кармап алышып, кайрадан ийилчээк талчыбык менен сабаганга өтүштү. Бул жолкусунда ага эч нерсе таасир бербегендей кебелбей тура берди. Өлүмгө жалтанбай тике баргысы келди. Экөөсү болсо эки жактан сабагандарын уланта беришти. Бир кезде Диананын башы айлана эсин жоготуп койду да полго оңкосунан кулап түштү. Эгер уставды буссаңар, силер да ушунун кейпин кийесиңер. Эми баргыла, тарагыла. Диананын кайраттуулугу тегилерге да таасир берген болчу. Эч нерсе укпаган кишидей болуп, баардыгы такыр баш кишини жек көрүү менен карап турушту. Мен силерге эмне дедим, я? Бар жайыңарга кеткиле. Анын сөзү кыздарга эч таасир бербегенин көргөн такыр баш киши ачуулана бакырды. Бул эмне? Бунт бу? Силерди тарагыла деп жатам. Кыздар дале бир ордунда булк этпей, козголбой тура беришти эле тигил жанындагыларга башын ийкеп, буларды алып кеткиле дегендей белги берди. Алар колундагы чыбыктар менен сабай баштаганда гана кыздар чуручу түшүшө жай-жайларына тарап кетишти. Экөөсү кыймылсыз жаткан Диананы колдон алыша, бөлмөгө сүйрөп барышып, полго ыргытып салышты да каалганы жаап, сыртынан кулпулап ташташты. Уюшкан тандалма топ. Кийинки бөлүмдөрдө.